Биз азыр Жалал Абад шаарындагы эл аралык талаптарга жооп берген логистикалык борбордун муздаткычтарынын биринде турабыз. Бул жерде Нарын облусунун Кочкор районунан келген желе сортундагы картошкадан 80 тонна сакталып турат. Быйыл картошканын баасы төмөн болуп, дыйкандар зыян тартканын айтып нааразы. Ал эми мындай логистикалык борборлор баасы арзан жемиштерди сактап, анын баасы жогорулаганда сатууга жардам берет. Анткени мындагы муздаткычтарда үй шартына караганда жемиштер сапатын көпкө жоготпой турат. Пекин капустасы кандай жерде өсүп турган болсо, бул жерде дагы куду ошондой сапаты жагынан, натуралдуулугу жагынан ошол үзүлгөн бойдон сакталат. Бул жерде азыр 20 тоннага жакын Пекин капустасы сакталууда. Азырынча бул эл аралык талаптарга жооп берген Жалал Абадтагы алгачкы ири логистикалык борбор. Мында ар бири 100 тоннадан турган 4 муздаткыч бар. Муздаткычтардын ар бирине бир түрдөгү гана жемиштерди сактоого болот. Анткени алардын сактоо мөөнөтү жана нормалык температуралары ар башка. Мисалга картошканы 4 айга чейин, алманы 6 ай, капустаны 90 күнгө чейин муздаткычта сапатын жоготпой кармап турууга болот. Кандай болсо ошол сапаты жоготкон жок, ошол калыбында турат. Буну дагы киргизип атканда бир өзүнүн правилалары бар. Мисалы, бир күн бул сыртта турат, жулунгандан кийин турат сыртта. Анан кийин бияка киргизилет, холодильникке киргизилет. Ишкер айым быйыл өзү сатып келген гана жемиштерди сактаган. Алардын ичинен 20 тонна куурмасы өзүн актаган эмес. Эми картошка, алма жана капустасын жазында баа көтөрүлгөндө сатууну көздөп турат. Быйыл мына мисалы 20 тонна бир камерага курма киргизгенбиз. Бизге алып келүү баасы 25 сомдон түшкөн 1 килограммына. Азыр биз 15 сомдон курманы сатып атабыз. Алгачкы жыйынтыктары негизи келечекте бир жакшы жыйынтыкты берет деген үмүттөбүз. Себеби бул логистикалык борбор түштүк региондо биринчи жолу Жалал Абад областында курулуп, ишке киргизилип жатат. Логистикалык борбор Өзбекстандык ишкерлердин колдоосу менен жеке ишкер алган насыяга курулган. Ага жалпы $110.000 сарпталган. Быйыл сыноо иретинде ишкер өзү камдаган гана жемиштерди сактады. Келерки жылдан болсо ижарага да берүүнү пландоодо. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.